Дагы бир суроо бар. Турсунбек акын. Менде мындай бир суроо болуп атат да, Томас Петерге суроом бар. Урматтуу катышуучулар, ушу миссиянын жетекчиси, мүчөлөрү, азыр силерден биз маалымат алдык да, мындай деп ушул талапкерлердин бири, ушу фавориттин биринин админ ресурс колдонду дегендей айттыңар да. Азыр биз да кечээ белгилүү бир мониторинг жүргүздүк, ушул айрым участкаларга. Могли замечать такие факты. Бирок биз ушундай фактыларды көргөн жокпуз. Силерде кандайдыр бир далилиңер барбы? Ошол административдик ресурс колдонулду деген боюнча кандай маалыматыңар бар? Тактап айта аласыңар ошол туурасында? Thank you very much. Сурооңузга чоң рахмат. Өзүңөрдүн эсиңерде болгондо биз бир катар билдирүүлөрдү, маалыматтарды алдык дедик. Анткени ошол эле учурда алар ар кандай булактардан келип түшкө бизде мындай маалымат. Анын ичинде биздин узак мөөнөттө иштеп аткан биздин байкоочуларыбыз, ушул башка талапкерлерди тарабынан, алардын тарапташтарынан, бейөкмөт уюмдарынан ушундай маалыматтарды алышты. Алар ошо башкаларда жана региондо иштегендерден. Демек, алардын көпчүлүгү чындыгында эле алардын айткандай ишинсе болот деп ойлойбуз. Анткени алар кызыктар болгон тараптардан келген жок. Бизге түшүп аткан ошол маалыматтарчы. Ошону үчүн ушул маалыматтардын же ошолдун маалымат булагынын көпчүлүгүн мисалы үчүн барып текшерген оңой эмес. Албетте биз иликтөө жүргүзө алган жокпуз. Канчалык деңгээлде алардын айтып атканы чын экендигин. Бирок ушул жөнүндө айтылган сөздөр көп болду жана ар кандай булактардан келип түшкөндүктөн биз аларга көңүл бөлүп өзүбүздүн ошо билдирүүбүздө аларды белгилеп коюуну чечтик да. Ошондуктан алар алдын алуу биздин билдирүүбүздөн орун алды да. Мисал катары айтып кое турган болсок, биз дайыма эле баягы саясий митингтерге мисалы үчүн дайыма эле ыктыярдуу катыша бербей тургандыгы туурасында бар. Мисалы үчүн ошо митингтерге алардын катышуусу дайыма эле ыктыярдуу түрдө эмес экендиги туурасында билдирүүлөр бар. Жана аларга мисалы үчүн барып катышкыла деп айтылганбы, айтылган эмеспи, муну чындап далилдөө мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда ушул туурасында бизге ушул тууралуу маалыматтар абдан көп санда жана ар кандай булактардан келип түшкөндүктөн улам мен дагы бир жолу белгилеп коеюн. Биз азыр укуктук чечим чыгарып аткан жокпуз. Муну ушул өлкөнүн бийликтери өзү ушундай чечим чыгарыш керек. Бирок бул маалыматты биз ар кандай булактардан алып аттык. Чоң рахмат. Кошумча суроолор барбы? Биз чоң ыраазычылык билдирип коебуз келет ошо ЕКОнун миссиясынын өкүлдөрүнө келип, ошол пандемиянын шартына карабастан мына ушундай жардам көрсөткөнүңөрдө чоң ыраазычылык билдирип койгум келет. Ошондуктан биз силерге чоң ыраазычылык айтып койгум келет. Балким мен Кыргызстандын коомчулугунун атынан силерге ушул ыраазычылыкты билдирип койгум келет. Мен бир кичинекей суроо берип коеюн дедим элем. Биз да кечээ өзүбүз мониторинг жүргүздүк, байкоо жүргүздүк жана ошол биз болгон ошол Чүй облусунда жана Бишкектеги 7 участкалы шайлоо участкасынын баарында биз 2 гана талапкердин көбүнчө бар экендигин билдик. Анткени ушул жерлерде ушул экөөнүн Сегизбаев менен Жапаровдун гана байкоочулары бар экен да. Ошол шайлоо участкаларына башкаларыныкы жок экен, калган 15 талапкер. Эмне үчүн алар ушул участкаларга өздөрүнүн байкоочуларын көрсөтө алган жок? Эгер алардын ресурсу жок болсо, жок дегенде алар ошо байкоочулардын келишине жардам берсе болмок да. Ошондо балким кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгонго баарын байкап ошолорду жазып алганга мүмкүнчүлүк болор эле балким. Чоң рахмат. Any comments for Lee? Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Биз чындыгында эле ушуга окшогон нерселер болгондугунан байкадык десек болот. Айталы ошол 2 талапкердин көбүрөөк ошол шайлоо участкаларында көбүрөөк жергиликтүү байкоочулары болду. 2 талапкердин бирок ошол эле учурда ушул байкоочулар дагы баягы уюштуруучулук ресурсунун катарына кирет да. Бул үчүн дагы белгилүү бир иш аткарыш керек болот. Айталы айрым талапкерлер өзлөрүнүн байкоочуларын ошо шайлоо участкаларына аз байкоочулары болгонуна биз бул суроого жооп бере албайбыз да. Анткени бирок биз дагы ушундай көрүнүштөр болгондугун байкадык. Кээ бир жерлерде байкоочулары бар, кээ азыраак, кээ көбүрөөк, кээ жерлерде таптакыр эле байкоочуларын жибербегендер дагы болду. Ошол эле учурда даттануулардын саны айталы
кандайдыр бир деңгээлде алар жанагы ошол байкоочулардын саны канча болгондугуна байланышкан деле жокко деп ойлойбуз да. Бирок ошол кандай даттоону келип түшсө дагы баары бир алар менен иштеген адамдар болду. Ошол добуш берген күнгө чейин дагы байкоо жүргүзүлүп аткан мезгилде дагы мыйзам бузуулар туурасында билдирүүлөр, маалыматтар, даттануулар болду. Бирок ошентсе да биз дагы ошо сиз байкаган нерсени дагы биз да байкадык. Чоң рахмат. Абдан оор болду ошо кыска мөөнөттө байкоочулар үчүн бардык маселелерди камтып, аларга көңүл бурганга, зарыл болгон маалыматтын баарын ээ бөлүү албетте абдан татаал. Бирок тажрыйбалуу байкоочу катары мен айтып кетким келет. Буга чейин мен 15 ушундай миссиянын мүчөсү болуп катыштым. Чындыгында эле белгилеп кое турган нерсе ошол абдан кызыгып өздөрүнүн маалыматы менен бөлүшкүсү келген байкоочулар да азыраак болду окшойт. Ошондой эле байкоочу катары жаш адамдар катышты. Жана алар дагы өзүнүн өлкөсү үчүн жакшы нерселерди каалай тургандыгын айтып, ушул ишке дити менен катышты. Бул да мага чоң таасир берди. Ошондой эле өзүбүздүн ошол отчетторубузда, комментарийлерибизде бул туурасында маалымат алсаңар болот. Бирок ошол байкоочу катары өзлөрүнүн жеке пикири бар болгон ушундай байкоочулордун болушунун өзү Кыргызстандын келечеги кең экенин билдирип турат деп ойлойм. Ошондуктан силерде азыр жакшы бир пайдубалды куруп алып турсуңар.